Саламатсыңарбы балдар? Балдар биз бүгүн жылан менен бака тамсилин өтмөкчүбүз. Автору Жоомарт Бөкөнбаев. Акын драматург котормочу Жоомарт Бөкөнбаев 1910 жылы 16 майда Токтогул районунун Мазарсай айылында туулган. Аты энеден эрте ажырап, Жалал Абад шаарына жакын Көк Арк балдар үйүндө тарбияланган. 1931 жылы Фрунзедеги педтехникумду, 1935 жылы Москвадагы Коммунисттик университеттин журналистика бөлүмүн бүтүргөн. Кызыл Кыргызстан гезитинин редакциясында бөлүм башчы, Ленинчил жаш гезитинин редактору, Советтик адабият жана искусство журналынын башкы редактору, Мекен үчүн Алга гезитинин редактору болуп иштеген. Акын ыры, таттуу тилдүү бала эле, бул замандын чын сүйүктүү жан эле. Жорголугун салыштыра келгенде, Шырдак бектин жоргосундай бар эле. Алыкул Осмонов. Жоомарт бүткүл өмүрүн, талантын эл журтуна, ырга арнаган чыныгы патриот акындардын бири болгон. Ардак белгиси ордени менен сыйланган. Анын ысымы азыркы Ысык Көл облусуна караштуу Тоң районунун акимдик борбору болгон Шаарчага айгарылган. 1944 жылы Манас эпосунун сюжети боюнча фильм тартууга даярдык көрүп жатканда кызмат иш сапары учурунда жол кырсыгынан күтүүсүз каза болгон. Жылан менен бака тамсили. Тамсил деген эмне балдар? Тамсил сатиралык мүнөздөгү, көбүн эсе ыр түрүндө жазылган кыска баян. Тамсилде турмуш аллегориялык түрдө чагылдырылат. Сүрөттөлгөн жаныбарлар, өсүмдүктөр, буюмдар каймана түрдө адамдарды билдирет. Эң негизгиси адептүүлүккө баштоочу мораль камтылат. Аллегориялык кейипкерлер туруктуу болот. Түлкү митам, кой жоош, эшек аңкоо, карышкыр күчтүү, талоончул, коён коркок жана башкалар. Жылан менен бака. Ийнинде жаткан жылан сойлоп чыкты, ийрилип көп толгону ойноп чыкты. Топтошуп суу четинде чардап жаткан жутууга бир баканы ойлоп чыкты. Аралап жашыл чөптү келе жатты, ал сырттан бака сууга кире качты. Арбоого ал баканы амал менен айлакер жылаандагы сөзүн айтты. Бака бака балчак, башың неге жалпак, баатыр бака болсоң да башкалардан жалтак. Бутуң неге ийри, көзүң неге тосток, дос болобуз экөөбүз сыра алышып турсак. Ийри буйру бутуңду түз кылайын оңдоюн, жутам десең досумду, өмүрүмдү оңбоюн. Тосток болгон көзүңдү оңгулайын эмдейин, жалпак башың оронот, эң асылын селденин. Көркүң чыгып жайдары сулуу бака болосуң, көрүнгөндөн жашынып коркконуңду коесуң. Келгин бака жаныма, бир берейин батамды, баардык күчтү жумшайын, сактап жүргөн качанкы. Сыр чечип айтканына көндү бака, жылмайып суу ичинен күлдү бака. Жылуу сөз укканына сүйүнгөндөй, жылаанга тилек менен келди бака. Тынбай казан көтөрүп, башым жалпак болуптур. Жайдак атка көп минип, бутум ийри болуптур. Кароолду көп карап, көзүм тосток болуптур. Ушул көздөн уялып, суудан чыкпай жүрөмүн. Ушул буттан уялып, жерге баспай жүрөмүн. Ушул баштан уялып, элге батпай жүрөмүн. Эгер бутту түзөтсөң, айтканыңа көнөйүн. Башка селде чалынып, бир көркүмө келейин. Эгер көзүм оңдосоң, бүт дүйнөнү көрөйүн. Көмөк көрсөт жакшылап, достугуңду билейин. Жандан коркпос эр болуп, жайдары басып жүрөйүн. Кулаалынын күйкөнүн бир азабын берейин. Деп айтып бака сууда чардай берди, оп тартып аны жылаан арбай берди. Ал эми батаңды бер деген кезде арбаңдап бака оозуна кирип келди.
Умтулуп сойлоп келип жылан жутту, баягы түзөйм деген эйри бутту. Бакырып бакашорду эстен танып, басылбай бир кыйлага ыйлап жатты. Дос элек, жутпа мени, калтыр, деди. Бузбагын досчулуктун салтын, деди. Аңгыча алкымынан жутуп алып, акырын жылан ары сойлоп кетти. Балдар, эми көзүбүзгө көнүгүү жасайбыз. Кызыл, кара, көк. Тапшырма балдар, тамсилде жылан кандай сапаттагы адамдардын мүнөзүн чагылдырды? Экинчи тапшырма балдар, аллегория деген эмне? Тамсилдеги бакага кандай мүнөздөмө бере аласыңар, балдар? Андан кийинки тапшырма Вендин диаграммасы. Жылан жана бака. Сөздүк жумуштары менен иштөө. Үйгө тапшырма. Жылан менен бака тамсилинен үзүндү жаттоо.